Ош улуттук драма театрынын жамааты күндө 7-8 сааттап жаңы спектакльди даярдоонун үстүндө аракеттенишүүдө. Мен түндө жаман түш көрдүм. Түшүмдө атам менен апамды көргөн сүйдүм. Алардын кандайча каза болгонун көргөндөй болдум. Senin atını avtom kırsıktan kaza olgun. Театрдын жамааты Ошто гана эмес КМШ мамлекеттеринин арасында биринчи ирет дүйнөдө эң көп окулган чыгармалар тизмегине кирген Улуу Британиялык жазуучу Джоан Роулингдин Гарри Поттер чыгармасын сахнада коюшат. Спектакльде башкы каармандын ролун жараткан артист Нурилим Нурлан уулу ал кыска аралыкта өз ролунун окуя таржымалын жана портреттик өзгөчөлүгүн таанып калыптандыра алдым деп эсептейт. Бизге жаңылык болуп атат. Бул актер үчүн да жаңылык, анткени бул фэнтезидеги мурдагыдай игра, мурда кадимкидей ойносок, а буда башкача игра болот. И сөздөр, движение, и кийген кийимдер дагы, и декорация дагы ошого жараша болот. Буда бий дагы бар, аны дагы үйрөнүү кыйын болуп атат. И музыка. Буда баштан аяк музыка менен кетет бул спектакль. Музыкада буда өтө чоң роль ойнойт. И аны угуш керек, ага угуп ошо менен чогуу аракет кылыш керек. Анын пикиринде Гарри Поттер негизги каарман катары өспүрүмдөр үчүн көп жакшы сыпаттарды үйрөтөт. Өгөй энесинин колунда тарбияланат, ал жерден кордук көрүп, бирок анын могул жагында өтө бир күчтүү сыйкырчылык жатат. Анан буну Хогвартка сыйкырчылык мектебине келип алып кетет. Дүйнөгө бул тынчтык каалайт, дүйнөдө бул тынчтык сүрүүсүн, дүйнөдө бул жарыкчылык, адамдардын баардыгына бирдей мамиле болсун. Спектакльдеги Гарри Поттердин негизги каршылашы бул Кара Лорд. Ал баш каармандан айырмаланып, караңгылыктын каарманы бүт изги ниеттерди жоюп, сыйкыр менен аламды багындырууга аракет кылат. Кара Лорд өзгөчө сыйкырга ээ. Бирок бул мектептен чыгып кетип, бардык дүйнөнү башкарам деген бул өзүнчө бул кара ниети болгон да. Бирок ошол Гарри Поттерден кармашып жүрүп аягында Гарри Поттерден жеңилет да, жеңил узасындар. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Солтобай Кулбаев бул ирет сахнада өмүр бою сыйкыр менен күрөшүп дүйнөдө жарыкчылык орнотуу үчүн өзүн курман кылган ак ниет адамдын ролун жараткан. Бул ак ниет эме болот, адам болот. Ошон үчүн кара магиялар менен согуш жүргүзөт да. Баягы ошолор менен согушу, ошолор жеңип чыгат да. Анан өзү дагы ошол кара магиялардын колунан өлөт. Спектакльди сахналаштыруу аракети 1 ай мурда башталып, бул үчүн белгилүү режиссер Казакстандын эл артисти Астана шаарындагы Горький атындагы Орус драма театрынын көркөм жетекчиси Бекбулат Парманов келген. Көрүүчүлөр үчүн өзгөчө чыгарманы алып чыгуу идеясы сурамжылоодон улам пайда болгон. Биз жалпы жөнүнөн мектеп балдарын жыйнап, режиссердун өзүн менен беттештирдик. Ал ар бирине сурап, ар биринин көксөгөнүн оюн билгенден кийин анан чындап кириштик. Бул биринчиден Кыргызстан боюнча биринчи жолу коюлуп атат. Анан калса фантазия биздин театрда, биздин театрдын репертуарында ушуга чейин коюлган эмес. Бул спектакльди коюуда өзгөчөлүк колдонулуп, негизинен музыкалык коштоо, бий жана күрөш сахналарын сапаттуу жеткирүүгө басым жасалган. Каармандын өзгөчөлүгү бул ошол бизде деле могул жашоодо ак сөөктөр өткөн да, адамга жакпаган бир жагы менен мындай темный сыйкыр менен алектенгендер да, мындай кара сыйкыр менен алектенгендердин тукумун да. Башкы каармандын Гарри Поттердин жакын достору Рон жана Гермиона акыл менен иш туткандар, жана китепти окуп, акылды бир жерге коюп, анан иш кылып, акыл менен иш тутушат да. Бул мемеден биз көп эле мемени алдык, достукка болгон ишенимди, бири-бирине болгон чыныгы, кандай десем, дос үчүн өзү көп жерлерде меме болуп калат да, сыйкырчылыкта калып кетет да. Менин каарманым Домовой Добби. Спектакль жүрүшүндө баштан аяк бул окуяны билген адам. Баштан аяк баяндап берем. Кара Лорд менен кандай болгон, достору кантип, кайсыл убактан кими сөйлөгөн, баштан аяк айтып берем ошол. Ош улуттук драма театры элдин руханий көрөңгөсүн толуктап, жан дүйнөсүн байытуучу бир катар театралдык чыгармаларды коюп келишет. Өзгөчө балдарга көңүл бөлүнүп, буга чейин Чыпалак бала жомок спектакли сахналаштырылган. Акыркы учурларда Султан Ибраев атындагы Ош улуттук драма театры балдар үчүн спектакльлерге көбүрөөк
басым жасатабыз. Алардын бири дагы ушул фэнтези жанрындагы Гарри Поттер чыгармасы. Вот пушка только на Гарри, маленький пятачок только на Гарри, пушка, пушка. Маленький пятачок, маленький.